жылы мен YouTube'ду барактап отуруп, апостол Владимир Мунтяндын окутууларын таап алдым. Бул окутуу жан дүйнөмө абдан жагып, мен көрө баштадым. Мени менен бир нерсе болду. Мен көрүп жаткан учурда 2018 жылдагы колледжге чакыруу болуп жаткан. Ал колледжде кандай кереметтер, айыгуулар болуп жаткан YouTube'дан көрүп, мен ал жака апамды жана кызымды алып баргым келди. Мен апостолдун окутуусун күн сайын көрүп жаттым. Ошол партнер болгонго чакырыктуу угуп, мен партнер болом деп кыялдандым. Кудайдын кыймылына мен дагы салым жасагым келди. Мен өзүмө, мен колледжге барам, мен ал жакта болом дедим. Чыны менен эле 2018 жылдын июль айында мен колледжге бардым. Менин кыялым орундалды. Мен биринчиден Кудай менен келишим түзүп партнер болдум. Мен өз кыялымды аткарып партнер болуп. Мен Кудайдын ишинде партнер болгондо, мен Кудайга ондук курмандыгым таза алып келгенде, билесиңерби, эмне болот? Кыйынчылык келген күнү Кудай мени арылтат. Февраль айында числосу так эсимде жок, бирок жума күн экенин билем. Менин улуу эжем Токмок шаарынан 3 бөлмөлүү квартира алган. Үйүнө конок чакырып, мени конок тосушканга жардамга чакырды. Мен алардыкына келип, чогуу тасмал жаза баштадык. Эжемдин жолдошу дүкөнгө жетишпеген нерселерди алып келгени чыгып кеткен. Ошол учурда биз кухняга кирдик. Кухня өтө тар, кичинекей болчу. Биз чайнекке суу куюп, газ плитага койгонбуз. 2 мүнөт өтпөстөн ушунчалык катуу күч менен газ плита жарылды. Айнектер бычыранып, учуп кетти. Ушунчалык катуу жарылгандыктан экинчи этаждагы кошуналар, биз диванда отурганбыз, бизди катуу силке түштү. Эмне болуп кетти деп айтышты. Биз биринчи этажда болчук. Бардык 4 этажда жашагандар коркуп ылдый түшүштү. Алар шок, паника болуп, эмне болду деп чуркап келишти. Алар үйгө кирип, эмне болгонун көрүштү. Кухнянын жанына ванна комнатанын жыгач эшиги экиге бөлүнүп кетиптир. 3 бөлмөнүн бардыгында, бөлмө ортосундагы эшиктердин бардыгы сынып чачырап кеткен. Бардык бөлмөдөгү айнектер сынып чачырап жарабай калган. Сокку ушунчалык катуу болгондуктан киребериштеги темир эшик мыйрыйып калган. Култанган жерине гана илинип, кыйшыйып калган. Катуу соккудан эшиктердин кашалары да ордунан жылып кеткен. Кошуналар, кантип ушундай катуу соккудан кийин силер эч нерсе болгон жоксуңар деп абдан катуу таң калышты. Бул чыны менен эле Кудайдын керемети дедим. Кудайдын керемети сактап калды. 2018 жылы апостол Владимир Мунтяндын окутуусун таап албасам, мен ошол күнү эмне болмокмун мен билбейм. Анткени мен Кудайдан алыстап калгам. Азыр мен ыйык рух менен болгон мамилемди жаңырттым. Мен азыр миссия возрождения жыйынындамын. Мен партнермун. Мен ондук курмандык берем. Биздин апостол үчүн Кудайга рахмат. Кудайга апостолдун окутуусу үчүн рахмат. Биздин руханий ата-энебиз үчүн рахмат. Мен партнер болбогондо ошол күнү мен эмне болмок экенимди билбейм. Мен Кудайга, Иса Теңирге, ыйык рухка ыраазымын. Апостолго окутуусу үчүн ыраазычылыгымды айтам. Кымбаттуулар, эгер силерди Кудай коргосун десеңер, партнер болгула. Партнер болгула. Мен силерди сүйөм, кымбаттуулар. Жакшы калгыла.